Мындан ары электр энергиясына тариф жыл сайын инфляцияга жараша бекитилет. Бул тууралуу кечээ 21 июлда энергетика министри Таалайбек Ибраев брифингде билдирди. Анын айтымында өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин тариф саясаты өзгөрбөйт. Тариф саясаты инфляцияга байланган жана ал жыл сайын өзгөрүп турмакчы. Бул электр энергиясы жыл сайын кымбаттайт дегенди билдирет. Инфляцияга жараша тариф жыл сайын көтөрүлөт. Жакында эле 23 тыйынга көтөргөнбүз. Быйыл инфляция 13,9% болду. Ушул деңгээлге жараша тарифти көтөрдүк. Ар бир товардын өзүнүн баасы болушу керек. Кийинки жылы инфляция кандай болорун билбейбиз. Балким жыл сайын 15, 25 же 30 тыйынга чейин көтөрөбүз, деди министр. Белгилеп кетсек, Кыргызстанда электр энергиясына болгон тариф көп жылдардан бери өзгөргөн эмес. Көбөйүү ушул жылдын май айында орун алган. Кечээ 21 июлда Казакстандын Алматы шаарын чаңдуу борон каптаган. Учурда окуянын сүрөтү менен видеосу социалдык тармактарга тарап жатат. Казакстандын жергиликтүү басылмаларынын маалыматына караганда, кечээ 21 июлда Алматыда саат 15:00 чаңдуу борон болуп, шаардын бир нече аймагы каптаган. Борондун натыйжасында чаң менен кум асманга сапырылган. Буга чейин Казгидромет 20 июлда саат 21:00 21 июль саат 21:00 чейин Алматы облусунда жана Алматы шаарында катуу шамал катталышы мүмкүн экени тууралуу билдирүү тараткан. Ош областына караштуу Чоң Алай районунун Жекенди айланан 60 жаштагы тургуну кутурма оорусуна чалдыгып көз жумду. Бул тууралуу 21 июлда республикалык карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу оорулар борборунун эпидемиологиялык бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой, бейтап 20 июлда 21 июлга караган түнү саат 2:40 чамаларында каза болгон. Каза болгон адамдын колун жайлоодо ит тиштеп алган. Ал ошол боюнча медицина кызматкерлерине кайрылган эмес. 18 июлда дене табы көтөрүлүп, өзүн жаман сезип, башы ооруп ооруканага кайрылат. Кайрылган күнү эле кутурманын белгилери байкалат. Алдын ала диагноз коюшкан. Кутурманын так дарылоо жолдору жок эсе, дарыгерлер колунан келген жардамын беришти деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда 2024 жылдын 1 январынан тарта иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк бул 2 эсе көбөймөкчү. Бул тууралуу бүгүн 22 июлда Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, өлкөдө иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк бул алгачкы 10 иш күнү үчүн эмгек акынын 100% өлчөмүндө иш берүүчүлөр тарабынан, ал эми 11 иш күнүнөн баштап айына 10 эсепти көрсөткүч 1000 сом эсебинде республикалык бюджеттен аныкталмакчы. Ага ылайык Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова 24 жылдын 1 январынан тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдун өлчөмү 100%га жогорулаарын 1000 сомдон 2000 сомго чейин болорун айтты. Чолпон Ата шаарында жол коопсуздугу күчөтүлүүдө. Бул тууралуу кечээ 21 июлда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, жайкы туристтик мезгилде Ысык Көл облусунун аймагында, айрыкча Чолпон Ата шаарынын ичинде автобекетинде жана Балыкчы шаарынын айланма жолунда унаалардын саны көбөйүүдө. Ошондой эле пансионаттардын, санаториялардын жана лагерлердин айланасында туура эмес токтотулган унаалар дагы көп болууда. Ага ылайык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жол кыймылын жөнгө салуу үчүн жол тыгындарын болтурбоо максатында атайын кайгыл паспорттарын уюштуруп, күчөтүлгөн тартипте кызмат алып барышууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Ысык Көл облусуна келген айдоочулар жана эс алуучулардан башка жол кыймылынын катышуучуларына жана тоскоолдуктарды жаратпастан автоунааларды жол жээктерине калтырбай туура эмес жерлерге токтотпоону өтүнөт деп айтылат маалыматта. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.